You're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен мен Абжапарова Батма Маматовна Кадамжай райондук мектеп-лицейинин тарых, адам жана коом мугалими. Бүгүнкү сабагыбыз 10-класстар үчүн болмокчу. Кыргызстан тарыхы сабагы. Балдар биздин келечегибиз. Силерге жаркын жашоо каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстандын маданияты. Ар бир ташталган кадамдын максаты болот эмеспи? Мен эң алгач Брюслинин билимиң билим эмес, эгер аны жашоодо пайдаланбасаң, максатың максат эмес, эгер аракет жасабасаң деген жакшынакай сөзү менен баштагым келип турат. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныштырып кетсем. Кыргызстандын маданияты деген теманы өтүү менен окуучулар Кыргызстандын материалдык, руханий маданиятынын өнүгүшү, калыптанышы, эстеликтери, архитектурасы, кийим-кечеси жөнүндө билишет. Кыргызстандын маданияты жөнүндө билгендерин эркин тарката алышат, өз ойлорун кеңири жеткире алышат. Мекенди сүйүүгө, кыргыз элинин каада салтын, маданиятын урматтоого, муундан муунга жеткирүүгө тарбияланышат. Анда эмесе, жаңы теманы өздөштүрүү үчүн мен силерге маданият түшүнүгү, байыркы таш балбалдар, Бурана мунарасы, Өзгөн мунарасы, Ташрабат, Кошойкоргон, Шах Фазил күмбөзү, Шырдакбектин чеби, кийим-кечеси жөнүндө баяндап берсем. Маданият элдин тил, тарбия, каада салт жана өнөр сыяктуу булактарынан агып чыгып, акырындык менен ошол элдин жашоо эрежесине айланган. Ар бир бөлүгү зор мааниге ээ негиздердин топтому. Маданият элдин табиятынан келип чыгат. Дарактын гүлү жана мөмөсү кандай болсо, элдин маданияты да ошондой. Ар бир элдин жашоосунда маданият маанилүү орунду ээлейт. Байыркы таш балбалдар. Таш сөлөкөттөр 6-10 кылымдарда пайда болгон. Таш балбалдар байыркы сүрөт өнөрүн, анын өнүгүү деңгээлин изилдөөдө эң маанилүү булак болуп эсептелген. Кыргызстандын Нарын, Талас, Кемин, Чүй, Ысык көл,
түндүк чөлкөмүндө таш балбалдардын көптөгөн саны бар экендиги аныкталган. Бурана мунарасы. Мунара араб тилинен алынып, жарык берүүчү жер, маяк дегенди билдирген. Пайда болуусу жакынкы жана ортоңку чыгышка исламдын таралышына байланыштуу. Бурана мунарасы бышырылган кыштан жасалган. Караханиттердин 10-12 кылымга таандык тарыхый дооруна туура келет. 10-кылымга чейин изилдөөлөрдүн негизинде Бурана мунарасынын бийиктиги 40 метрге чейин болгон. Өзгөн мунарасы орто кылымдагы эң көрүнүктүү эстеликтеринин бири. 10-кылымга чейинки маалыматка ылайык Өзгөн мунарасынын бийиктиги 44,7 метр болгон. Жер титирөөдөн улам азыркы күндө 27,4 метр. Мунара өз мезгилине шайкеш мүнөздө курулган. Фигуралуу орнаменттер түшүрүлгөн. Орто Азиядагы эң белгилүү кереметтердин бири. 1923-жылы кайрадан оңдолуп түзүлгөн. Ташрабат. Ташрабат жөнүндө эң алгач 16-кылымдын экинчи жарымында Мухаммед Хайдар эскертет. Бирок так ордун көрсөтө алган эмес. Ташрабат эстелиги боюнча көптөгөн орустун, казактын окумуштуулары кызыгып, барып көрүп изилдешкен. Сапар мейманканасы, кербен сарайы, сыйынуучу жай, диний курулуш деп эсептешкен. Ташрабатта Борбордук теңиртөө аркылуу өткөн Улуу Жибек жолундагы кербенчи саякатчылар жана башкалар тейленген. Нарын Торгарт автомобиль жолунан 18 чакырым, түштүк тарапта Кара Коюн капчыгайынан 15 чакырым суунун сол тарабында жайгашкан. Кошойкоргон археологиялык жактан өзүнүн чоңдугу менен айырмаланып турат. Уламыштарга ылайык Манастын атактуу насаатчысы Кошой Балбандын ысымы менен байланыштырат. Ат башы өрөөнүнүн борборунан орун алган. Байыркы соода жолун бүткүл өрөөндү тескеп турган. Шаар 4 бурчтук форманы элестетип турат. Шахфазил күмбөзү Кыргызстандын аймагындагы 11-14 кылымга таандык Ала-Бука районундагы Гүлстан кыштагында жайгашкан. Күмбөз 4 чартычы формада. Күмбөздүн ичи оймо чиймелер менен кооздолгон. Күмбөзгө карахандардын башкаруучуларынын биринин сөөгү коюлган. Фарсча, арабча жазууларды кездештирүүгө болот. Шырдакбектин чеби 10-12 кылымдарга таандык чеп. Ала-Бука Актала районундагы Чолоккайын кыштагынын түндүгүндө Ала-Буга суусунун жээгинен орун алган. 4 чарчы формада салынган. Чептин дубалдарында, бурчтарында жана эшиктеринин туштарында мунаралары болгон. Кыргыздын улуттук кийим-кечеси. Кыргыздардын байыркы салттык кийимдери муундан муунга сакталып келүүдө. Аял эркектердин кийимдери жаш өзгөчөлүгүнө жараша айырмаланып турган. Кыргыздын улуттук кийимдери өзүнүн кооздугу менен элибизди дүйнөгө даңазалап турат. Турак жайлары. Кыргыздардын турак жайлары көчүрүлмө жана туруктуу болуп экиге бөлүнөт. Негизги турак жайы боз үйү болуп эсептелет. Көчмөндөрдүн бүт турмушу ошондо өткөн. Боз үй чогултууга, көчүүгө ыңгайлуу болгон. Кыргыздар турак үйлөрдү куруунун ар түрдүү ыкмаларын колдонушкан. Кыргыз эли байыртадан
көчмөн эли. Мына окуучулар, биз кыргыз элинин маданияты боюнча маалымат алдык. Ушул тема боюнча кайтарым байланышты WhatsApp, Telegram, Zoom, Classroom программалары аркылуу ала алабыз. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма Осмоновдун, Мурзахматованын Кыргызстандын тарыхы урунтуу учурлар байыркы доордон 19-кылымдын ортосуна чейинки 10-классын окуу китебинен 26-27 бетинен окуп, өзүңөрдүн тапшырмаңарды төмөнкү аталган программалар аркылуу тапшырасыз. Анда эмесе, урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.